Барыңарга жагымдуу күн достор. Бүгүнкү чыгарылышка кайрадан эле кош келдиңер. Бүгүн дагы биз силер менен англис тилин үйрөнүү боюнча сүйлөшөбүз. Башкача айтканда, мен бүгүн силерге англис тилин акысыз үйрөтүүчү онлайн тиркемелер, сайттар, каналдардын тизмеси менен бөлүшөм. Бул каналдарды, сайттардын баарын өзүм колдонгон үчүн силерге да сунуштап атам. Андыктан бул тиркемелерди сөзсүз түрдө көчүрүп колдонгонду унутпагыла. Менин тизмемдин сап башында турган бул Duolingo тиркемеси. Duolingo ар тараптуу кызыктуу да, бардык эмес, дээрлик көпчүлүк адамдарга бул туура келет. Мисалы, ал жакта оюн сыяктуу тесттер бар, грамматиканы окусаң болот. Кыскасы, мындай сага нагрузка алып келбейт, оорундук, басым алып келбейт. Ошол эле учурда жаңы нерселерди практика жүзүндө үйрөткөнгө жардам берет. Ошондой эле ал жактан угуп түшүнүү кылсаң болот, грамматикага басым жасасаң болот, жаңы сөздөргө басым жасасаң болот. Анан ал жакта мындай кандайдыр бир жарыштарды өткөрүп, азыркы көпчүлүк ойноп аткан оюн сыяктуу да, мындайча оюн эле, бирок англис тилин үйрөнүп атасың оюн аркылуу. Ошого Duolingo тиркемесин сөзсүз түрдө көчүрүп колдонууну сунуштайм. Акысыз көчүрүп алсаңар болот App Store'дон. Кийинки мен бөлүшө турган сайт бул англис тилин үйрөнүүчү сайт, аты British Council деп аталат. Муну Google'га кирип туруп эле British Council Learn English деп жазсаңар эле чыгат бул. Бул акысыз сайтта силер reading кыла аласыңар, тексттерди окуп, суроолорго жооп берип, ошол көнүгүүлөрдү аткара аласыңар. Сөздөрдү сүрөттөр менен таап, оюн сыяктуу ойносоңор болот. Listening кылсаңар болот, угуп түшүнүү кылсаңар болот. Кыскасы, мында дагы англис тилинин бардык скиллстерин, бардык жөндөмдөрүн үйрөнсөңөр болот. Бул дагы акысыз сайт. Жана айткандай эле Google'га British Council Learn English деп жазасыңар. Анан ошол жака кирип, өзүңөр кызыккан бөлүмдү тандап, өзүңөр кылгыңар келген көнүгүүлөрдү уровениңерге жараша, деңгээлиңерге жараша окусаңар болот. Мен силерге азыр тиркеменин атын бөлүштүм, сайттын атын бөлүштүм. Эми азыр силерге YouTube каналдардын аттарын бөлүшөм. Бул 3 YouTube каналды мен көбүнчө колдоном да практика үчүн. Алардын эң биринчиси English Show деген орустардын эмеси, каналы. Ал жакта көбүнчө грамматиканы, идиомаларды, фразалык этиштерди үйрөнсөңөр болот. Аябай жакшы мындай дизайндары менен кыскача кылып, бирок түшүнүктүү кылып чыгарат видеолорун. Ушул жактан көбүнчө грамматикалык темалардын видео сабактарын көрөм. Силер дагы бул каналга кирип колдонсоңор болот. Кийинкиси болсо English with Tiffany деген канал. Бул жакта ошол native speaker, чыныгы чет өлкөлүк ошол Tiffany деген мугалим, өзү Кореяда бир канча жыл мугалим болуп иштеген, азыр болсо YouTube каналын жүргүзөт. Ошол жактан көп мисалы фразалык этиштерди, идиомаларды үйрөнсөңөр болот. Ошондой эле англис тилин үйрөнүү үчүн бир канча пайдалуу нерселерди бөлүшөт. Бул каналды силер pre-intermediate деңгээлинен жогору болсоңор, ушул каналды колдонсоңор болот. Анткени толугу менен %100 англис тилинде сүйлөйт да бул жакта. Анан эң аягындагы мен бөлүшө турган каналдын аты бул English Fairy Tales. Бул толугу менен практикага арналган. Кыскача short story'лерди, кыскача окуяларды, жомокторду, мультик сыяктуу кыскача видеолорду англис тилинде ушул жактан көрсөңөр болот. Кыймыл аракеттер менен анимациялык видеолор бар бул жакта. Ошол кирип, чарчаган малыңарды эле ушул жактан ачып, ошол short story'лерди угуп көрсөңөр болот уровеньге жараша. Ушул 3 каналды, YouTube каналды дагы сунуштайм. Мына ушуну менен бүгүнкү кыскача видео берүүбүз дагы бүттү. Бүгүнкү видеодо айткан маалыматтар силерге пайдалуу болот, керегиңерге жарайт, англис тилин үйрөнүүгө аябай жакшы жардам берет деген ишеничтемин. Болгону токтобой аракет кылып, максатыңарга жетсеңер, баары орундалат буюрса. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта тургула. Жана комментарийге кийинки чыгарылышта кандай түрдөгү, кандай темалардагы видеолорду күтөсүңөр, комментарийге жазып койсоңор болот. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта тургула.